Азыр жабык түрдө болуп атат. Жабык түрдө бул соттун ачыктыгы, ал деген эң негизги соттун принциби. Ал деген соттун мааниси, анткени элдин баары көрүш керек, ошо адилеттүүлүк сакталып атабы деп. Анткени булар соттун чечими менен эле сотту жабып койсо, анда любой сот, мисалы, мыйзам бузуулар көп болсо, любой сотту жабып койсо болот. Анан кийин биз арызданалы десек, ал деген ошол соттун чечими жабык түрдө карайбыз деп, ал деген арызданса болбойт экен, мыйзамда жок экен. Анткени анда мен айтып атпаймынбы, любой сот любой ишти жабык түрдө карап койсо болот экен. Бул аябай жаман прецедент болуп атат. Бүгүн Азимбек Бекназаров ооруп калыптыр, келе алган жок. Анан кийин соттолуучу жок болсо, анда сот процесс баштала албайт. Бирок жанакы камакта болгон соттолуучунун баарын жанакы бөгөт чарасынын мөөнөтү уже эртең өтүп кетет. Ошон үчүн бүгүн эмне болсо да ал ошо башкаруу чарасынын маселени бүгүн караш керек. Бирок кантип карайт, мен билбейм. Анткени процессте андай жок. Аны караш үчүн же жанакы алдын ала улантыш керек, же процессти башташ керек. А Бекназаров жок болсо, процессти баштай албайт. Ошон үчүн бүгүн сот ошол кандай чечимди чыгарат экенин билбейм. Азыр баары өтүнүп атат, адвокаттардын баары өтүнүш киргизип атат, бошоткула деп. Анан кийин сот кандай чечимге келет экенин биз көрөбүз.